Кой баккан миллионер, фермер атактуу Тилек Тыналиев агабызга конокко келдик. Сиздер үчүн базар басында эң жакшы козуларды, арашан породасындагы козуларды алып берели деп. Анан ошондой эле арашандарды кантип өнүктүрүш керек, кантип өстүрүш керек, багуу процесстери боюнча кеңири таанышмакпыз. Кантип 10-15 миң долларга буларды сатса болот. Мына ошол тууралуу кеңири сөз болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тилек ага кандайсыз? Жакшы келип алдыңарбы? Жакшы буйруса, өзүңүз кандайсыз? Кудайга шүгүр. Сиздин атыңызды алыстан угуп конокко келип калдык. Келгиле. Эми кеңири айтып бериңиз, азыр короңузда, чарбаңызда кандай кочкорлор, кандай козулар, кандай болуп атат? Бул кайсы кочкорлор? Кочкорлор боюнча болсо бул Береке деген кочкор. 2 жаш болот, мына жасты 2 жаш. Кочкор жакшы кочкор, быйыл кошконбуз. Козулар түштү, ургачы козу жакшы берди аябай. Көргөзөлү. Береке канча болду сиздин чарбаңызда? Берекени былтыр сатып келгенбиз. Эгиз козу. Эгиз эркек козуна 4 миң доллар калдык эле. Аксуда Санжар деген жигиттин коросунан чыккан. Ошол бирөөсүн саткан Бурганак деген, бунусун тукумга алып калдым. Жакшы. Буюрса кошуп атам. Бул кочкор Бул Аксөйөк деген кочкор, бу да Береке менен тең. Бул да 2 жаш. 2 жаш болот, 4 жаш болду жаңы. Жакшы. Бул Гүлүбердин, атактуу Гүлүбердин линиясынан небереси болуп калды, козусунун козусу. Жакшы, муну коштук, жаңы туулду козу. Сон. Жакшы болду. Булардын эми азыр баалары канча болуп атат? Жылда эми кочкорлордун орточо баасы 10 миң доллардын тегереги болот. 10 миң. Эң асты 17 миңге сатканбыз. Аябай көркүнө чыгып сон болуп турган убак экен. Козулардычы? Козулар жөнүндө айтып бериңиз. Ушул козулар Азыр канча матка бар? Жаңы туулган негизи 100дөн ашык бар. Кашарыбыз бар, ошол жакта да бар. Биякта туулгандары бар. Могу Узун деген кочкордун козусу. Мунун азыр баасы канча болуп атат? Бул козуга кызыгып сат дешип, энеси экөөнө 15 миң доллар беришкен. 15 миң доллар энеси экөөнө. Энеси деген Моңол кой. Кайсы Моңолбу? Жок, аркынысы. Моңол, энеси да жакшы экен. Биринчи туут кой. Бою узун, кулагы узун. Буларда жүн тазалыкты берип атат, анан бой, кулакты баары эле жакшы. Эми кан алмаштырып койду асылдандырууга сөзсүз кан алмашкан жакшы да. Ооба. Бул Береке деген могу кочкордун козулары, эгиз козулар мына. Сон экен. Жүндөрү жакшы, мына Береке өзүнүн да жүнү таза ушул. Ушундай жакшы козуларды берди, жалтырак. Сонун козулар экен. Канча чарбаны кыдырган жок мындай татынакай козуларды. Биринчи жолу көрүшүм да, ачыгын айтышкер. Аракет кылып атабыз, эми баягы салмак жакшы. Койдо эми негизгиси түбү эт го. Ооба. Салмак жакшы, бирок сулуулукта болгону жакшы болуп атат да. Мисалы кошуна өлкөлөрдөн ушу көбүнчө салмагын эмес, сулуулугуна карап алышат да. Мындай көркүнө. Сонун чыгыптыр. Кулагы, тумшугу, жүнү. Сон. Негизи могу направленияга иштегенге аракет кылып атабыз, могу багытка. Мына ушул кулак, ушул тумшук, анан жоондугу. Бул чоң эле кочкор болот, Кудай буйрса. Булар азыр ошондо качан туулду? Буга 17 күн болуп калды. 17 күн. 17 күндө ушундай сонун козу болуп чыкты. Мына төштүн кенендиги, мунун баары бекеринен эмес, баягы бул эмнени билдирет деп элечи. Кулагы узун, кулагын бышырып жеп, анан деп ачпайбы. Бул ушулардан байкашыбызча, баягы өзүбүздүн тажрыйбабызда ушулардан анан чоң туулат экен да. Этти да көп бергендер ушулардан, мисалычы. Ооба. Анан тазалык, мындай сулуулукта болот атпайбы? Баардык нерсенин эле сулуу болгону жакшы го, көзгө жакшы көрүнөт. Албетте. Анан эт деп эле бирде мен айдап жүрө бергенде деле. Туура айтасыз. Урматтуу Агробетазия көрүүчүлөрү, комментарийге өз оюңузду же каалаган сөзүңүздү жаза кетүүнү унутпаңыз. Анткени эң мыкты комментарийге бизден белек бар. Жана да биздин Агробетазия каналыбызга катталып, лайк басууну унутпаңыз. Алдыда сиздерге эң керектүү видеолорду, маалыматтарды чыгарып турабыз.
биз менен бирге болуңуздар. Азыр Арашанга аябай кызыккан жаштар көп да. Азыр баягы ушу менен бизнес кылсак болобу, болбойбу мындай. Ошонун жообун таба албай атышат да. Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңыздан айтып бериңизчи. Сиз эмне болуп баштадыңыз? Ушундай сонун чарбаган эмне болуп келдиңиз? Кандай кыйынчылыктарды басып өттүңүз? Бала кезимден эле кой бактым. 11-ди бүтүп деле койго кеткем. Анан койдун түлүн бактык. Кой алып саттык, союп саттык. Эми жалаң эле тиричилик кой менен болду да. Анан бир жакшы ушундай сулуу козу алып келди иним. Эркек козу. Ошону жетелеп бактым да өзүмө жакты немемечи. Жактырып ошону жетелеп бактым, шылдыңдашты. Көп шылдыңдап күлгөн. Кийин айтты, бир кой 100 000 сом болот десем күлүшкөн. Ошол убакта. Жаңылып калыптырмын. Бир марал деген коюм 1.016.700 сом болду да. Ал кайсы жыл ошо? Былтыр мурдагы жылы саттык. Өзбекстанга кетти. 100 000 эмес, миллиондоп кетти. Эми ал жактырып алды. Кой ошо талапка жооп берген. Караколдо Халмет деген жигиттин короосунда туулган эле. Ошо сатып алганбыз. Бизде чоңойду, бизден тууду. Ошол кой анан кийин ошо өзбек жигит алып кетти. Сиз ошондо баягы бир койду жетелеп жүргөнүңүздө башкалар күлгөн. Аябагандай эле шылдыңдашкан көп эле. Анан үчөөнү жетелеп бактым. 3 жагыма жетелеп алчумун. Эми баягы жетелегенде камалып тура берсе мынтип буттар ооруйт да. Анан кочкорлорду жол жээктеп бастырасың оттотупчу. Этимал бастырчумун эрикпей анан. Күлүшчү. Эми бул кызык да. Улам ар бир козу туулган сайын мен мындан жакшысы деп, мындан өссөк деп алдыга аракет кыла берет экенсиң да. Сүйүнөсүң. Ар бир козу бир эмгектин жемиши да. Албетте. Бул өзүнчө азарт деңиз. Өзүнчө азарт. Эң кызыгып ушу күнү түнү эле сарайда эле жүрөм. Негизи аябай кызыгам койго. Кыргыздардын эми бир 100 дебейин, бир 80-90% баягы мал багат да. Бирок баягы малдын башын санап эле жүрө беребиз. Ал кандай порода, кандай сүт берет, кандай эт берет. Ага көңүл бурбайбыз да. Ана баасы кандай болот. Эми ушул убакка келип, азыр кичине породага өтүп аткан убакытта. Анан айтсаңыз, ошол жөнөкөй койлорду багуу менен ушул Арашан породасындагы койлорду багууда эмне өзгөчөлүк бар? Буларга кандай камкордук керек? Эч кандай деле өзгөчөлүк жок. Болгону булар көбүрөөк жейт тигинден. Жөнөкөй койдон чоң да. Мисалы жөнөкөй кой жакшылары түрүлөй салмагы 60-70 килограмм болсо, булар 145-ке чейин чыгып атпайбы асты. Көбүрөөк жейт да. Болгон ошол. Калганы ошол эле жайытта жүрөт. Баардык жагы жакшы. Окшош эле деңиз. Окшош. Бирок баягы сүйүп, жакшы көрүп багыш керек. Мээримиңди төгүп. Бул жыл өткөн сайын бир нерсеге көз жетип атат. Жакшы тандалган койлорго мыкты кочкор кошсо, жакшысын тандап жакшы козу болот экен да. Мисалы кой, ургачы кой жайытта жүргөн кезинде бир 100 кило болот турган болсо, анын козусу ошол куракка жеткенде уже 110 килога чыгып калат экен. Бул өсөт экен да, Кудай Таала берген нерсе да. Себепчи болуп аргындаштыра берсе, сулуулук жактан дагы, салмак жактан дагы өсүү жакшы болот экен. Бул ургачы козулар. Тур. Былтыркы козуларбы? Былтыркылар. Сонун маткалар болуп берет экен да буюрса. Кудай буюрсачы. Аябай чырайлуу сонун экен. Булар кайсынын балдары болуп калат көбүнчө? Узун деген кочкорлук анан туздуку. Узун менен туздуку. Узун кайда азыр? Бишкекке сатып кетишкен, 15 000 алып сатып кеткен. 15 000 долларга сатылды, 15 000 доллар. Сон. Аябай жакшы жемишин берип кетиптир. Негизи айтсаңыз, ушул матка көбүрөөк таасир этеби же кочкор таасир этеби? Кайсыл жакшы болуш керек? Жакшы козу алыш үчүн. Негизи койдон да көбүнчө. Маткадан. Маткадан койдон. Бирок эми кой бир деле тууп атпайбы? Ошон үчүн кочкор мисалы үчүн 50 кой болсо качырат да. Жакшы кочкор болсо 50 койду козун оңдогонго кичине себепчи болот да. Бир жакшы кой болсо бир эле жакшы козу туулуп калып атпайбы?
Ошол себептен кочкорго басым жасаган ошол болуп атат да. А негизи тез оңолгон жагы койдон оңолот. Кой жакшы болуш. Текши оңдош үчүн анан кочкорго басым жасалып атканы ошол. Бул мисалы узун деген кочкордун козусу майдын 15-inde 1 жаш болот. Могула 1 жаш. Кулак баш түзүлүшү бул азыр жанагы Кытайда бааланып аткан дулан дегенге эле окшоп баратат да. Мына жет кулактын карасаңыз, узундугу, жазылыгы, тумшуктун түзүлүшү, сулуулук. Чоңдуктары деле жакшы буюрса, бул жерде 10 баш бар. Баары мындай тандап калганбыз. Буюрса жакшы кочкор кошуп алсак деген үмүт бар. Жакшы үмүт бар ушундан. Мынакей, эмгек кылсаң акыбети кайтат. Кайтат. Айрыкча койдо береке бар да. Койго Кудай Таала береке берген. Булар туучу койлор. Туучу койлор. Өзүнчө бөлүп койгонсуздар. Булар чаржактагылар. Булар да козулар менен. Мисалы могу жакшы кой буюрса, ушул ак сөөктөн туйт. Ошондо баш аягы 100дөн ашык матка бар экен да сизде. Кашарда бар да, буякта жарымы. Кочкорлор ошондо 4-тө, 5-ө. 4-5-ө. Сол. Балары кандай болуп атат азыр? Мындай аябай сонундар эмес, мындай орточо. Калың элге ылайыктуу боло тургандай. Козулардыкыбы? Козу. Козулардыкы 50 миңден өйдө болуп атат. 50 миңден өйдө. Сондан өйдө. Жакшы. Бул деле эми сапатына жараша жакшы кымбат. Анан эми колдон келишинче койду деле, кочкорду деле тандап коюп атабыз. Аракет кылып. Тилегова. Бизде азыр жаштар кызыгып атышат. Москвада жүргөн жаштар көп. Биз дагы ушул Арашан менен алектенсек дегенче. Ошолорго биз ушундай бир чакырык кылып атабыз дегендей баягы Кыргызстандагы мыкты фермерлерге барып, ошол биздин жаштарга базар баасында ылайыкташтырып, анан кеңештериңизди кандай багыш керек экенин үйрөтүп берсеңиздер, арзаныраак кылып. Алар дагы өзүнүн баягы чарбасын өнүктүрсүн. Эми кыргыз баары бир баягы малчылык менен алектенбесек, биздин жерибиз ошого эле ылайыктуу да. Анан ошо жаштарга бир аз түрткү болсун деп бирөөнө, экөөнө баягы жакшы бир породадагы козу, ламдан, кочкорлордон баягы базар баасында берсеңиз. Эки козу берейин базар баасында. Жардам болсун. Сон болот. Анан кеңешим ушул алыстагылар алып, анан бирөөлөргө бактырып атышат да. Негизи өздөрү эле бакса, кызыккан киши бакса же жакшы баккан киши бакса деп айтат элем да. Өзү бага турган болсо. Акча салышат, алып коюшат. Анан канча балдарды көрүп атам, арыздарын угуп атам. Болбой калды, чоңойбой калды деп элечи. Ал эми көбүнчө эле багылбай калып атат да. Жакшы караш керек. Койлорго аралаштырып ийет дагы, анан ошолор мээнине калып каралбай калат. Демек сизге келип буюрса ошол жаштардын бирөөсү 2 козу алып кетти. Өзү бага турган, чындап ошон менен алектене турган. Чарбачылыгын баштап өнүктүрүп кеткенге. Азыр сатыкта сизде барбы? Жок, сатыкта жок. Сатыкта жок. Козулар деле туулганын деле бүт эле алып коюп атышат. Туула электе эле алып коюп аткандар болот. Алып кетет. Бул жакта эчкилериңиз дагы бар экен, Тилегов. Ушуну кызыгып көрөлү ушу эчкилериңизди. Неметтик багалы деп. Бул чоң болот экен эң биринчиси. Бизге жакканы. Бул эчкилерди багууга эмне түрткү болду сизге? Көрүп биринчи сулуулугу жакты да. Мен ушу сулуулукка көп көңүл бурам да. Карасаңыз бир жаш, 1,5 жаш, 2 тиш болду да. Бою 90дон ашып калды. Туу элек биринчи туут. Кулагы узун, жүнү сонун. Аябай сулуу экен, тапнакай. Өзгөчө. Үчөө битал деген порода. Бул камори. Дагы бир камори ичинде турат, ал туугандат буюрса. Бул улак, эркек улак 4 айга кетти, улактан калат козу. Бул энеси. Булар ушу тишке аябай жакын болот экен. Тез чоңоюшат экен, анан интернетте көрсөткүчтөр өтө жогору, салмак жагынан, сүт жагынан, анан кызыгып багып атабыз. Шундан көбөйтсөкпү деп. Бизде эчки дагы өтө майдаланып кетти. Ооба.
Анан булардын Кенеде эле эчкилер анан бооздоп коет аны дагы. Сойгонго деле кол барбайт го. Кенеде өтө эле кенеде болуп кетти. булар деле кадимкидей эле баягы айтып коет го. Эчки баксаң бир жылда 8 депчи, аласың депчи. Ошондой эле экен. Эгистойт экен көбүнчө эгистейт анан. Жакшы. Демек, кой эле эмес, эчки баксаң дагы асыл тукумунан багып, аларга дагы камкордук менен жакшы мамиле кылсаң, жемишин берет. Суроо көп экен, суроо талап көп экен. Тартып чыгарып койсок интернетке улак сатыңыз деп аябай неметишет. Кызыгышат. Сонун эчкилер экен. Бул мисалы ушундай чоң эчки болсо эмне деген эт берет, сүт берет. Бою эмне чоң? Жакшы болот атпайбы? Онун бою канча болот экен? 92 деп өлчөштү. 92. Бою. Биз мал деп эле арып деп келип, бери деп келип, урушуп, кыйкырып. Буларга камкорлук керек го. Камкорлук керек. Жакшы мамиле, мээрин төгүш керек. Шариатта да ушу сөкпөгүлө, сокпогула дейт экен малды. Малды. Малды эле бул Кудай Таалам жараткан макулугу да. Туура айтасыз. Тили жок эле болбосо. Сизге чоң рахмат Лего. Чарбаңыз аябай жакты, сонун экен, башкаларга үлгү. Жакшы кеңештериңиз менен бөлүштүңүз. Чарбаңыз өнүгө берсин, Кыргызстанда эң алдыңкы чарбалардын бири болсун. Рахмат. Жаштарга ошентип үлгү болуп жүрө бериңиз. Өзүңөргө да рахмат. Ушинтип келип, тартып, маалымат жеткизип туура аракет кылып атасыңар, чоң кылып аткан иштериңерге Кудай Таала ийгилик берсин. Амин. Чоң рахмат келсин. Рахмат, жакшы тургуз. Жакшы тургула.